Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн биз Индиянын программисттери жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрүүдөм да. Акыркы жылдары ар кандай маалыматтарды карай турган болсок, баардык жерде Индиянын программисттери абдан бир ийгиликке жетишкен, алдыңкы тажрыйбалуу программист экендиги айтылууда да. Эмне себептен мындай ийгиликке жетти? Массалык түрдө алганда бул чоң бир ийгиликтүү тармак болуп эсептелгендиктен бул мамлекетке да абдан бир чоң салымын кошуп келүүдө да. Жакында эле Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өз сөзүндө мындай деди да. Индия дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 4 мамлекеттин катарында болсо, жакынкы жылдары экинчи өлкө болушу мүмкүн деди да. Мындай карап отурсак, бул нерсеге толук негиз бар экен да. Анткени акыркы жылдары Индия ар тараптан өнүгүп, илимий технология болобу, алдыңкы дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулду да. Ошол эле IT тармагын ала турган болсок, жылда 193 миллиард доллар IT продукциясын сырткы мамлекетке экспорттогон да. А бул жалпы ички Индияны эсепке албагандачы. Ошол нерсени эске ала турган болсок, Индия абдан бир IT тармагында өнүккөн мамлекеттердин катарына кирди да. Негизинен Индия IT тармагы кандай өнүккөн деп мындай изилдеп келе турган болсок, 1968-жылы булар алгачкы IT компаниясын ачкан экен. Биринчи компания 68-жылы Индияда негизделиптир. Анын негизги жумушу баягы финансылык, банктык эсептерди жүргүзүү, аналитика, ошого нерселерге адистештирилген компания болуптур да. Кийин 1970-жылдары IT технология боюнча Мумбай жана Бангалор шаарында технопарктар курулган да. Ошол жерден Индиянын программисттери өсүп чыгып, продукцияларын өндүрүп, дүйнөдөгү IT тармагында өздөрүнүн салымдарын кошуп, дүйнөлүк деңгээлде алганда алдыңкы программисттер, алдыңкы кызмат көрсөтүүлөр мына ушул шаарлардан башталып жатат да. Негизинен да индиялыктар абдан жөндөмдүү калк болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө Индияда жалпы 1 миллиард 400 миллион тегерегинде адам жашай турган болсо, ошонун 5,4 миллиону программисттер болуп эсептелинет экен. Ар бир 5-чи программист индус болуп эсептелинет да. Негизинен баягы бул IT тармагын өнүктүрүүдө Индияда бир топ кыйынчылыктар болгон да. Башында өздөрүндө ошол багытында билим бере турган адистердин жок болгондугуна байланыштуу сырттан адистерди алып келип окуткан. Көпчүлүк адистер баягы баш тарткандыгына байланыштуу Индиядагы программисттер эгерде силер окута турган болсоңор жана иштете турган болсоңор абдан арзан. Алар тамакка деле иштей берет деп мындай кызыктырып Индияга алып келип окута башташкан да. Башында 2 жума аралыгында окуулар уюштурулуп, өздөштүрүп отуруп сабактарды алдыңкы программисттерге айланды да. Баягы программист чөйрөсүнө киргенде индустар өздөрүнүн коддорун жасап, өздөрүнүн программаларын жасаганда программисттердин арасында абдан күлкүгө айланган дейт. Индийский код дешимдер, мемдерди айтышып, унчукпастан мейли деле баягы нерселерди үйрөнүп отурушуп, анан бир кездерде атандыштык да. Ошол башка мамлекеттин программисттерин артка калтырып, дүйнөдөгү алдыңкы компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрүн өздөрүнө алып алышты да. Негизинен Индия жалпы жөнүн алганда бул программист тармагын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик деңгээлде булар колдоого алган да. Жылына 112,6 миллиард доллар ушул тармакты өнүктүрүүгө жумшалат экен. А жалпы жөнүнөн ал ошол өндүргөн продукциясы 193,5 миллиард доллардын тегерегинде өндүрүлгөн продукция сыртка экспорттолот. Элестетип көрөлү. Эгерде IT тармагына бир ишканага же стартап ача турган болсоң, мамлекет абдан колдойт да. 3 жылга чейин жаңы ачылган компанияларды салыктан бошотот экен. Ошондой эле жаңы баягы акылдуу балдар бир нерсени таап, технология жагында жаңылык киргизе турган болсо, автордук хукукун абдан колдойт ошол жарандынчы. Индияны мындай элестетсек болот да, программист жасап чыгаруучу бир фабрика катары элестетсек болот да. Анткени 2009-жыл менен 2024-жылдын статистикасын ала турган болсок, 2 миллиондон 5,4 миллион программистке чейин программисттердин саны көбөйгөн да. Программисттер Индиядан сырткары алдыңкы ири компания, корпорацияларда иштешет да. Ошол компанияларды жетектейт. Ар бир жаңылыктар IT тармагында, программалар тармагында ошонун артында көптөгөн индустар, Индиянын жарандары тарабынан ошол нерселер жасалып, дүйнөнүн цивилизация, жаңы технологиянын өнүгүшүндө бул Индиянын жарандарынын абдан бир салымы көп да. Акыркы учурларда бизде деле болуп жатат го. Бишкек шаарын индустар басып кетти, автобусту индустар басып кетти, жада калса Швеяны индустар басып кетти деген тенденция бар да. Бул боюнча биздин баягы кээ бир куру патриотторубуз кыйкырып атат да. Эми ал патриот болуш үчүн менин оюмча бир нерсени жасап, ошол элге өзүңдүн пайдаң менен
далилдеш керек деп ойлойм да. Ошол сыяктуу эле бул дүйнөдө баягы программисттердин арасында да ушундай тенденция бар экен да. Google'ду индустар басып кетти, Apple'ды индустар басып кетти, Microsoft индустар басып кетти дегенчи. Ошондуктан биздин Кыргызстанда дагы IT тармагын өнүктүрүп, Кыргыздын алдыңкы жаштары ушул тарапка келип дүйнөнү таң калтырса, абдан сүйүнүчтүү болот элек да. Мисалы дүйнөдөгү мен деген компаниялардын башында индиялык жарандар турат. Атап айтсак, мисалы дүйнөдөгү Google компаниясынын генералдык директору индиялык Pichai деген жаран, Microsoft'туку дагы Nadella, Twitter'дин экс жетекчиси Agrawal деген Индиянын мыкты айтистери дүйнөлүк компанияларда өздөрүнүн жетекчилик кызматын кылышат. Канчалык кайсы мамлекеттен болбосун таланттуу жаштар чыга турган болсо, өзүнүн өлкөсүнө салымын кошушат. Мисалы айтсак, Nadella Microsoft компаниясынын жетекчиси 2024 жылы бир конференцияда мындай деди да: 2 миллионго жакын индиялык жаштарды Microsoft компаниясы IT тармагында окутууну өзүнүн мойнуна алды депти да. Мунун жыйынтыгында Индия мамлекетинин ушул тармактар боюнча адистеринин резерви дагы көбөйдү. Ал эми Pichai 2020 жылы атайын фонд түзүп, 10 миллиард долларды Индиянын цифровизация тармагына жумшап, инвестиция кылган да. Негизинен IT тармагы Индияда кандай өнүккөн? 1990 жылы Индиянын премьер-министр Рао баягы өкмөттүк саясатын алайык бир топ компаниялар менчиктештириле баштаган да. Ошондон баштап чет өлкөлүк компаниялар өздөрүнүн инвестициясын Индияга жумшап, ошон үчүн IT тармагына дагы бир топ көңүл бурулуп, IT тармактар өнүгүп, жыйынтыгында ири корпорациялар иштелип чыккан да. Негизинен Индия баягы дүйнөдөгү алдыңкы халкынын саны боюнча алдыңкы мамлекет болгондуктан аякта керектөөчүлөр көп да. Ошондуктан кайсы гана компания болбосун, ошол мамлекеттин рыногун ээлеп алууну каалайт. Ошол сыңары IT тармагына дагы бир топ инвестициялар жумшалып, ал компаниялар өсүп чыгып, дүйнөдөгү алдыңкы ири компаниялар болуп, акыркы учурда өзүнүн кызмат көрсөтүүн Индияны эмес, дүйнөлүк деңгээлде иш алып барууда да. Негизинен баягы IT адистерин даярдоодо Индиянын башталгыч класстарында деле, башталгыч мектептеринде табигый илимдерди, математика, техника, технологияны окутуу жакшы жолго коюлган. Негизги базалык билимди мектепте алгандан кийин атайын чоң окуу жайлары бар. Ошол жактан абдан мындай IT тармагына жеткиликтүү деңгээлде билим бергендиктен жакшы адистер бышып жеткилет да. Жалпы окутууга канча каражат кете турган болсок, ошол эле АКШда $7,000 $21,000 чейин айтисин даярдап чыгышка каражат кете турган болсо, ал эми Индияда орточо эсеп менен $3,800 тегерегинде. Ошондуктан баягы жалпы элдин окуусуна бул сумма мындай жүйөлүү болгондуктан массалык түрдө ушул тармактан билимдерин алышат. Ал эми Кыргызстан боюнча ала турган болсок, негизги Кыргызстандын байлыгы эл да, эмгек ресурсу. Кыргызстан жарандары сырткы мамлекетке миграцияга кетип атат. Эгерде биз ушул тармакты өнүктүрө турган болсок, бизде газ жок, нефти жок, негизги байлыгыбыз эл болгондуктан акыркы жаштарды ушул тармагында билим берип, IT адистигин көбөйтүп, алдыңкы кадрларды өсүп чыгара турган болсок, бул нерсе Кыргызстан үчүн абдан бир пайдалуу болмок да. Анткени Кыргызстандын ичинен жасалып чыккан IT продукциялар сырткы мамлекетке кете турган болсо, экспортко таралуу Кыргызстандын потенциалын көбөйтөт. Ошол сатылган продукциялар доллар түрүндө Кыргызстанга кайтып келип, Кыргызстан ички бүт продукциясын өстүрмөк да. Мисалы Өзбекстан акыркы бул жаатында жакшы саясат жүргүзүп атат да. Акыркы маалыматтарга алайык, Өзбекстандын президентинин өзүнүн демилгесинен миллиондон ашык IT адистерин даярдап чыгуу боюнча атайын программалар иштелип чыгып атты да. Ошондуктан бул Кыргызстандагы бул жаатында өзүнүн алгылык иштерин баштап, жаштарды тарбиялап ушул жактан өнүктүрө турган болсок, кандай эле Кыргызстандын баягы тигүү цехи башка мамлекеттерде брендке айланып жакшы өнүккөндөй эле IT адистигин дагы аз убакыттын ичинде кыргыздын жаштары толук өздөштүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени кыргыздын жаштары абдан мындай жөндөмдүү болгондуктан бул жака мындай бир колдоо керек да.